Kırgız Respublikasının Konstitutsiyasının 80. беренесinin 1. bölüğünün 7. жана 8. punktlarına, ошондой эле 91. беренесине ылайык 2022 жыл үчүн республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча отчет жана 2 мыйзам долбоору менен сиздердин алдыңыздарга келип жатабыз. 2023 жылга республикалык бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошону менен бирге 2024 жылга республикалык бюджет жана 2025-2026 жылдарга пландык мезгили жөнүндө мыйзам долбоорлору. Жогорку кеңешке тиешелүү маалыматтар киргизилген, булардын концепциялары каралууда бүгүн. 2022 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча отчет фракциялардан, депутаттык топтордон, ошондой эле бардык комитеттерден өттү. Ыраазычылыгымды билдирем, отчетту бүгүн бекитип берүүңүздөрдү сиздерден суранабыз. Эсептөө палатасынын корутундусу боюнча кемчиликтерди жоюу боюнча план бекитилди, анын үстүндө иштейбиз. Урматтуу президентибиз өзүнүн акыркы интервьюсунда коррупциянын тамырын 100% кыркып бүтө элек болсок дагы 90%-ын жойдук. Ошол үчүн бюджетибиз көтөрүлүп жатат деди. Чындыгында 30 жылда өлкөнү басып кеткен саясий коррупция демонтаждалды. Анын эң башкы далили Кумтөр. Ал элге кайтарылды. Ошону менен бирге 5 арбитраждык, 6 ар түрдүү эл аралык соттук процесстерди бүтүрдүк. Мындан тышкары Мегакомдун 300 миллион болгон бизге кыргыз өкмөтүнө доосу бар эле, аны жеңип чыктык. Битайлдын мурунку кожоюндары 75 миллионго, Маназбанк 18 миллион долларга, Таш көмүрдөгү Фересплав заводу 60 миллион долларга, завод боюнча бүт баарын бизге дооларын артып, Кыргызстандын ичинде ошолорду коргогон кишилер бар эле. Ушулар иштердин баарын бүтүрдүк. 100% булардын баары биздин карамагыбызга өттү. Ушунун баары коррупция, буга чейин ушунун баарын саясий коррупция басып турган жана мүмкүнчүлүк берген эмес. Кыргыз элине алып кызмат кылдыргандарга. Мен 20 жылда 3 жол депутат болуп, Дүйнөлүк банктын многоликая коррупция деген китебинен канча жолу бийликтерге жеткире алган жокмун ошол жактагы методдордун баарын. Саясий коррупция болгон жерде ОПГ сөзсүз аралашат. Анткени ОПГ саясий коррупциянын негизи же бир тууганы. Бардык баскычтарда тазалануу иштери бүгүнкү күнү жүрүп жатканын көрүп жатасыздар. Садыр Нуркожоевич, мамлекетти иретке келтирүү үчүн экономиканы мага, күч блогун Камчыбек Кыдыршаевичке берген. ОПГларга каршы аеосуз күрөш бул мамлекетке салык төлөтпөй жүргөн, крыша болгондор менен күрөш. Булар менен аралашкан бардык мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, ишкерлер бүгүнкү күнү тазаланып жатат. Азыр министрлер кабинетинин ичинде эч кандай түшүнбөстүктөр жок. Биздин темпке чыдабагандар же мурдагыдай эле жүрө берсе болот дегендер өздөрү эле жолдон түшүп калып жатат. Жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда келишпеген бир да маселе жок. Өлкөбүздө аткарылып жаткан иштерде сиздердин түздөн-түз чоң салымыңыздар бар. Баарыбыз Манастын 40 чоросундай күчтүү команда болуп иштедик. Ынтымак болбосо мамлекет жоголот. Бирөө айдалып Кангайга, бирөө айдалып Алтайга, бирөө тенти Веренге, бирөө түшүп Тереңге кетет. Эл тааруудай чачырап, бөлөкө калкан сиңип, тилин, дилин, үрп адатын, наркын акырындап жогото берет. Миң да болсо кырылат, пил да болсо жыгылат дейт кыргызда. Элдин байлыгы дагы, көптүгү дагы, баатырдыгы дагы түккө турбай калат. Биримдик, ынтымак, акыл эс, билим жана күчтүү саясий эрк азыр мунун баары бизде бар. 7-чи чакырылыш иштеп баштагандан бери жогорку кеңешке 359 мыйзам долбоору кирген, анын 280-ин колдоп бердиңиздер. Депутаттар тарабынан 132 мыйзам долбоору демилгеленди. Жалпысынан урматтуу Садыр Нуркожоевич 275-ине кол коюп берди. 84 эл аралык келишим ратификацияланды. Карооңуздарда дагы 79 долбоор жана кечиктирилгес эл аралык келишимдер турат. Алар да колдоо табат деп ишенебиз. Жыл башынан бери депутаттык 4047 суроо талаптын
üstünde işler oldu. Bunun bari ebegейсиз çoğun emgek, жалпы министрлер кабинетinin атынан депутаттық корпусқа разышылық bildireriz. Бүгін президентimiz Садыр Нуркожоевичтің командасының астында өлкөдө аткарылган иштер бюджеттик каржылоонун жана мамлекеттик саясаттын артыкчылыктары боюнча отчет жасап отурабыз. Биринчиси, дүйнөдө глобалдуу чакырыктарда күчтөрдүн геосаясий балансы өзгөрүп, жаңы альянстар түзүлүүдө. Өнөктөштөргө тийген санкциялар, экономикалык изоляциялар чыңалууну күчөтүүдө. Инфляциялык рисктер, валюталык рыноктардагы санкциялардын таасири, сырьеолук рыноктогу жана транспорттук логистикалык коридорлор менен байланышкан чырлар, геоэкономикалык жылышуулар болууда. Сууга, энергияга, азык-түлүккө, маанилүү ресурс катары суроо талаптын күндөн күнгө өсүүсү, технологиялык чечимдердин тоскоолдуктары, IT адистердин кадрдык дефицити жана башка ушундай кырдаал, жагдай абалдарга карабастан Кыргызстан акыркы жылдары өсүү динамикасында болуп келе жатат. Бүт өлкөлөр менен мамилелер жакшырууда. Макроэкономикада дүйнөлүк финансылык институттар ар түрдүү маанайдагы прогноздорду беришкен. Бирок бизде туруктуу өнүгүү көрсөткүчтөрү катталды. Урматтуу коллегалар, эмки слайдка көңүлүңүздөрдү буруп коеюн деп атам. 10 жылдын ичинде ички дүң продукция 419,3 миллиард гана сомго өскөн. 10 жылда. Биз акыркы 2 жылда 439,3 миллиард сомго ички дүң продукцияны өстүрө алдык. Садыр Нуркожоевич келген жылы өзүңүздөр билесиздер, ички дүң продукциясы минус 7,1 кезиндеги абалды алганбыз. Мына бүгүн сиздердин астыңыздарга 2022 жылдын ички дүң продукциясы 11,5 миллиард долларды түздү. Жана ички дүң продукциябыз 1 триллиондук көрсөткүчтөрдү басабыз деп турабыз. Бул тарыхый учурдагы сиздер менен чогуу келет. Экранда көрүнүп тургандай, мына бүгүн көчөгүнү биз ошо 1 триллион деген отметкадан өттүк. Бул да сиздердин дагы таламыңыздар бар, салымыңыздар бар. Баарыбыздын бирдиктүү иштегендерибиз. Баарыңыздарды дагы куттуктайм ушундай жакшы нерсе менен. Ал эми 2024 жылы биз 2 эсе көбөйтүп 1 триллион 259 миллиард сомду түзөт деп астыңыздарга келип отурабыз. Дагы бир слайдка сиздердин көңүлүңүздөрдү бөлүп коеюн деп атам. Калктын жан башына ички дүң продукциянын көлөмү эгерде 10 жылдын ичинде 2010дон 2020 жылга чейин болгону 311 эле долларга өстү да, ар бир жан башына бөлгөндө. Биздики мына акыркы 3 жылдын ичинде эми 2021 жылы келип калды. Садыр Нуркожоевич менен экономикада иштечип, биз 700 долларга көтөрдүк. 2,5 эсеге көп ар бир кишинин жанына башына бөлгөндө ички дүң продукциябыз өстү. Инфляцияга карабастан айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүштөр болуп жатат. Статкомдун маалыматы боюнча 9 айда 32 000 сомдон ашты орточо айлык. Анын реалдуу өлчөмү керектөө баалардын индексин эске алып эсептегенде 10,7%га өстү. Инфляцияны улам ылдыйраак төмөндөтүп атабыз. 2023 жылдын 10 айдын жыйынтыгы боюнча 6,7 деңгээлде кармоого мүмкүндүк болуп жатат. Ал негизинен дагы импорттук инфляция. Экономикабызда жана бюджеттик саясатта туура багытты алганыбыз үчүн инфляциянын деңгээлин биз 2024 жылы 9,5% деп болжолдоп жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, 2022 жылы инфляциябыз 14,7% болгон. Мамлекеттик банктарды күчтөндүрүп жатабыз. Биз алардын уставдык капиталын 100 миллион доллардан ашырабыз деген биз былтыр сиздердин астыңыздарда бул максатыбызга жеттик. РСК банктын уставдык капиталы 2020 жылы болгону 2,3 миллиард болсо, азыр 9,4 миллиард сом. 4 эсеге көбөйдү. Айыл банктык уставдык капиталы 2020 жылы 3,5 миллиард сом эле, азыр 12,4 миллиард сомго жетти, же 3,5 эсеге көбөйдү. Экөө тең өлкөдөгү эң ири банктардын катарына кирди.
Бул иштер мамлекеттик программаларды ишке ашырууга жакшы түрткү болууда. Эми бул банктардын астында инновациялык, технологиялык, цифровой жаңы банктарга айлануу милдеттери турат. Тышкы дипломатиялык карым-катнашта президентибиздин натыйжалуу саясатынын аркасында бизде тышкы экономикалык көрсөткүчтөр дагы жаман эмес. Тышкы сооданын көлөмү 2023 жылдын январь-сентябрь айларында 10,8 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 26,2%га өсүш болду. Акча которуулардын көлөмү 2018 жылга ички дуң продукцияга карата 32,4%ды түзүп турган, 2022 жыл ички дуң продукцияга карата 23,4%ды түздү. Акча которууларга болгон көз карандылык азаюуда. Бул экономикабызда башка секторларда өнүгүүлөр жанданганын билдирет. Бирок мекендештерибиздин акча которуулары биздин экономикабызга дагы эле чоң салым экендигин биз танбайбыз. Бюджеттик мыйзамдарда кандай өзгөрүүлөр менен биз сиздерге келип атабыз? Бул бүгүнкү күндүн негизги суроосу болсо керек. Биринчи өзгөчөлүк. Мамлекеттик саясатта казынаны көбөйтүү башкы артыкчылык боюнча калып жатат. Былтыр биз сиздерге келгенде мындан ары биз экономикага менен гана алек болобуз, иштейбиз. Дал ушул багытта иштедик, жана мындан ары дагы иштеп кете беребиз. Бюджеттин кирешелерин көбөйтүү, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу үчүн реалдуу иштер жүрүп жатат. Мамлекеттик башкаруу секторунун көрсөткүчү консолидацияланган бюджет 2023 жылы сиз 503,4 миллиард сом менен бекитип бердиңиздер эле, бирок биз быйыл такталган бюджетти бекитип берүүнү сиздерден өтүнүп 570 миллиард сомдон ашырабыз деп турабыз. 2024 жылы 600,4 миллиард сомду пландап, бирок мындан дагы көп болорун билебиз. Тобокелчиликтер өтө көп болгондуктан биз кичине пессимисттик цифраны сиздердин астыңыздарга алып келип атабыз. Экинчи өзгөчөлүк. Биз баарын турукташтырып, профицит менен сиздин астыңыздарга келдик. Мамлекеттик бюджетте 2024 жылы биз кирешени 414,4 миллиард сом койдук. Чыгашабыз 394,2 миллиард сомду түздү. Бюджет дефицит эмес. Быйылдан баштап 20 миллиард сом профицит менен аткарылат деп сиздердин алдыңыздарга келдик. Оптимист болуп кетип жатат дебеңиздер. Бирок мунун жакшылыктын башаты болду деп кабылдоо туура болот. Анткени экономика силкинди, бардык тармактарда өнүгүүлөр башталды. Үчүнчү өзгөчөлүк. Салык жана база кызматкерлери коррупциядан арылууда. Профессионалдык компетенттүүлүгүн көрсөтүүдө. Консолидацияланган бюджеттин ресурстарынын басымдуу бөлүгүн салык жана бажы кызматтары аткарды. Салык кызматы 2024 жылы план боюнча 230 миллиард сомду чогултуусу күтүлүүдө. Бул 2023 жылдын такталган бюджетине караганда 49 миллиард сомго көп. Бажы кызматы 2024 жылы 117 миллиард сом табат деп турабыз. 2023 жылы бекитилген бюджеттен 94,6 көрсөткүчтөн 22,7 миллиард сомго көп болот. 2023 жылы такталган бюджетти 107,6 миллиард сомго чыгарып келип сиздердин астыңыздардан өтүп атабыз. Бажы кызматы биринчи жолу 100 миллиарддык чектен өттү. Мурун 30-40 гана миллиард чогулчу, биз 60 миллиард сом ошо көмүскө экономикада көрүнгөндөрдүн чөнтөктөрүндө жүргөнүн дагы бир жолу сиздерге мына далилдеп астыңыздарга келип атабыз. Төртүнчү өзгөчөлүк. Фискалдык саясат санариптештирүү жагынан алдыга реалдуу жылды. Салык кызматы жаатында электрондук счет фактура, контролдук кассовый аппараттар, электрондук товара транспортный накладнойлор жана башка көмүскө экономиканын көлөмүн олуттуу кыскарышына жана өлкөнүн бюджетине түшүрүүлөрдүн бир топ өсүшүнө таасирин тийгизүүчү инструменттердин натыйжасын көрө баштадык. Бажы кызматы жаатында чектеш мамлекеттер менен салмактык жана нарктык теңдешүүгө жетүү үчүн маалыматтык өз ара аракеттенүү системасы активдүү. Электрондук өткөрүү пункттарында акылдуу камералар,
радиациялык, рентген, салмак көзөмөлдөрү бүгүнкү күнү 24 саат бою иштеп жатат. Навигациялык пломбалар товарларга, транспорттук каражаттарга байкоого жүргүзүлөт. Бул күндүр түндүрү мен көз карамагымда, жана урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин көз карамагында. Анан бир убакыт болуп калса, сиздерге бир жерден эрки штамм менен торгатты в режиме реального времени сиздерге көрсөтө алабыз. Бирдиктүү бухгалтердик эсеп 1 январдан тартып толук Кыргызстан боюнча кирет. Бардык бухгалтерлик операциялар борборлоштурулат. Бул биринчи госслужба өтөт, андан кийин берки бизнестерди өткөрө баштайбыз. Айрыкча эмгек акы, электрондук кадрлар боюнча бардык операцияларды реалдуу убакытта режиминде көрүүгө мүмкүнчүлүктөрдү берет. Келишимдерди банктык коштоо механизми киргизилди. Банковское сопровождение контрактов. Мында айрыкча курулуштарга узак мөөнөткө созулуп кетпешине жол бербеш үчүн биз бул механизмди киргиздик. Мурда подрядчик акча алып, бир акчасын взяткага, бир акчасын үйүнө, калганына машина алып, анан объект курулбай калчу. Же 5-6 объектке акчасын сапырып ийчи. Азыр бир гана объектке сметасына жараша акча берилет, муну банктагы көзөмөлдөп турат. Натыйжада ар бир тыйындын кайсы объектиде жана эмнеге жумшалгандыгын ачык сиздер да биз дагы көрүп турабыз. Бюджеттин жана мамлекеттин саясаттын 5-чи өзгөчөлүгү бул ортоңку класстагы элдин катмарын көбөйтүү. Буга чейин көбүрөөк акчалардын баары колунда барларга барып жүрсө, өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр карапайым калктын кирешесин көбөйтүүгө ири каражаттарды бөлүп берип атасыздар. Акыркы маалыматтар боюнча такталган өтө жакыр жашаган жарандардын категориясы кичинеден азайып, жакыр жашагандар ортоңку класска өтөт дагы, алар экономиканын негизги кыймылдаткычына айланат. Социалдык коргоо чөйрө боюнча жөлөк пулдар 2 жылда 3 этап менен көтөрүлдү. Мындан тышкары, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен президенттик социалдык контракттар ишке аша баштады. 100 000 сомдон берүү жакырчылыктын жеңүүнүн эффектүү модели катары экенин көзүбүз жетти. 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө берилди. Натыйжада 50 000 адамдын жашоо шартын жакшыртып, 300 000 жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болууда. 2024 жылы 20 000 үй бүлөгө берилет деп сиздерден 2 миллиард сомду бекитип берүүңүздөрдү суранып атабыз. Пенсиялык реформада элдин аң сезимине карылыкка кам көрүү керектиги ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилиги жана милдети катары кирүүгө тийиш. 1 октябрдан тартып пенсия орточо 38%га көтөрүлдү. Пенсиялык саясат өзгөрүш керек. Мамлекетке пенсиялык фондко начисление жасабай жүргөндүн баары жаш курагы боюнча гана берилүүчү пенсия эмес, мындан ары жөлөк пул гана алат. Ал эми соцфондко, пенсиялык фондто аз да болсо кичинекей өзүнүн карылыгын ойлогон кишилердин пенсиялары жыл сайын көбөйүп турат. Социалдык саясатта билим берүүдө реалдуу реформаларга барабыз. Эң көп каражат билим берүүгө жумшалып жатат. Бала бакчалары боюнча өлкөдө мектепке чейинки билим берүүдө саясат түп тамыры менен өзгөрдү. Лицензия алуудан Кыргыз өкмөтү баш тартты. Өкмөттүк акселераторлор менен үй тибиндеги бала бакчалар ачуу кеңири жайылды. Санэпидтин талаптары, пожарныйлардын талаптарынын баары жөнөкөйлөштүрүлдү. Уктаачу бөлмөлөрдү оптималдаштырган пилоттук долбоорлор башталды. Ага 122 000 баланы камтууга болот. Жакынкы 2 жылда 560 кыска мөөнөттөгү бала бакча ачылат. Ага 40 000ден ашык бала барат. 5 000ден ашык тарбиячы туруктуу жумушка ээ болот. Бир сменде окуган мектептерде мектепке чейинки топтор ачылат. Ага биздин эсебибиз боюнча 73,5 000 бала камтылат. Жаңы бала бакчалар салынат. Бала бакча баланын фундаментке негизи болушу керек. Жалпы мектептер боюнча биз жалпысынан ушу 2 жылдын ичинде эле 214 мектепти жаңылап курдук. Быйыл 100 авариялык мектепке 7 миллиард сом бердик.
22 ноябрга карата 72'si бүттү. Буюрса жаңы жыл менен 100'ün бүтүрөбүз. Бирок дагы 105'inde курулуш жумуштары токтогон жок. Мектептин кайтаруусу, ремонту, боору, тряпкалары, жала бөлөк мукташтыктардын баары президенттин жарлыгына ылайык эми бюджеттин эсебине өтүп атат. Саламаттык сактоо тармагында 2022 жылы 207 спец жаңы оборудование алдык. 335 автоунаа, 218 тез жардам, 117 санитардык унаа алдык. 2023 жылы 30 медициналык объектте курулуштар болду. Облустук ооруканалар жаңырды. Перинаталдык борборго 152 миллион сом жумшалды жана ачылды. Быйыл биринчи жолу Кыргыз-Түрк ооруканасында бөйрөк алмаштыруу операциялары жасалды. Атайын жабдууга президент өзүнүн фондунан 1 миллион доллар бөлүп берди. Медицина жаатында 101,2 миллион долларлык гранттык колдоолор болду. Мамлекеттик саясатта Кыргыз фармация ишканасын түздүк. Максат мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарын жеткиликтүү баада дары-дармек менен медициналык буюмдар менен камсыз кылуу. Ага 1 миллиард сом бөлүндү. Учурда 600 миллион сомго дарылар алынды. Фарм заводдор менен түз келишимдер Кыргыз өкмөтү түзө баштады. Мамлекеттик саясаттагы 6-чы өзгөчөлүк бул эми руханий азык менен камсыздоо. Мамлекеттүүлүктүн өзөгүн дан азык гана эмес, руханий азык көбүрөөк түптөп турат. Элдин маданиятыбыз, тилибиз, дилибиз, спортубуз сыяктуу руханий азык менен камсыздоо үчүн бул багытта ар тараптуу жана системалуу каржылоону 2-3 эсеге көбөйттүк. Костюмдарды, музыкалык аспаптарды, материалдык техникалык базаны жаңыртууга кошумча президенттик резервдик фондунан быйыл 648 миллион сом бөлүнүп берилди. Маданиятка таандык имараттар, китепкана, кинотеатрлар, стадиондор оңдолду. Цирк жаңырууда, спорт комплекстери салынууда. 5-6 жылдын ичинде кыргыз маданиятынын экинчи ренессансы жаралышына шарттарды түзүп жатабыз. Жалпы элдин ынтымагы үчүн улуу инсандардын маарекелери белгиленип жатат. Ал эми 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата негизги иш-чаранын ар башка аймактарда белгилөө салтка айланды. Спорттон дагы үмүттөрүбүз абдан чоң. 2024 жылга спортко 1 миллиард 747 миллион карап жатабыз. Биринчи орун алгандарга Азия оюндарына 1 миллион 250 миң, дүйнө чемпиондоруна 1 миллион, олимпиадалык оюндарга 10 миллион сом биринчи орунга берип жатабыз. Азыр мигранттар менен кызматташуудагы инвесторлор жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Ала Тоого киндик каны тамган мекендештерибиздин билимин, тажрыйбасын, капиталын атаменге кеңкенге пайдаланышыбыз керек, жана биз ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Урматтуу депутаттар, 7-чи өзгөчөлүгү бул реалдуу секторду каржылоо кескин көбөйттүк. Энергетика секторуна бюджеттен 2024 жылга 74,9 миллиард сом жумшалат. Анын ичинде энергетикалык компанияларды капиталдаштырууга 55,8 миллиард сомду карайбыз. Онлайн режимде бүгүн бүт өлкө боюнча канча энергия өндүрүлүп жатканын ар бириңиздер өзүңүздөрдүн телефондоруңуздарда көрөсүздөр. Бул такай президенттин да менин дагы астымда турат. Жакынкы жылдары 7000 мегаваттык ири долбоорлор ишке ашат. Токтогул, Камбарата 2, Үч Коргон ГЭСтерин өндүрүү кескин көбөйөт. Модернизациясын аягына чыгарабыз. Казарман, Чаткал, Суусамыр, Көкөмерен, Сары Жаз каскадтары курулат. Куланак ГЭСи ишке кирет. 30дан ашык чакан ГЭС иштей баштайт. Жакшы кабар, Камбарата 1 ГЭСинин ТОсун актуалдаштыруу үчүн Дүйнөлүк банк менен макулдашууга биз кол коюштук. Кечинде ушу борбордук Азияны тейлеген директор менен сүйлөшүп, мен эми кечинде президент урматтуу Садыр Нуркожоевичке да айттым, сиздерге да айтып жатам. Дүйнөлүк банк 2 жылдан бери экономикадагы туруктуулукту көрүп, реформаларды,
ошонун ичинде энергетикадагы биздин бюджеттеги реформаларыбызды көрүп, бизге 50 жылга ушу Камбар Ата КЭС бирди башташ үчүн 50 жылга 10 жыл отсрочкасы менен проценти жок $500 миллион берүүсү күтүлүүдө. Энергиянын кайра жаралуучу булактарынан шамал, күн станцияларда курулат. Газдаштыруу иштери жүрүп жатат. Бишкектин экология маселеси жакынкы жылдары чечилет. Транспорт артериясы гана Казакстандан бизге мүмкүнчүлүк бербей атат. Атак жакынкы арада ТЭЦти биз газга өткөзөбүз. Жаңы мэр келди. Мэрдин астында дагы эң чоң талаптардын бири ушу смогту азайтуу же болбосо жокко чыгаруу. Биз көмүрдү экспорттобойбуз. 2050 жылга чейин дүйнөдө көмүртекти кыскартуу саясаты жүрсө, көмүр жагуу 2-3 эсеге азаят. Көмүр кендерибиз убагында пайда алып келиши үчүн биз көмүрдү импорттоону кескин түрдө көбөйтөбүз. Августта Кытайга барган иш сапарымда $300 миллион 9 макулдашууга кол койгонбуз. Алардын баары келип кыргыз көмүр менен иштеше баштады. Ленталык конвейер буюрса курулуп бүтөт Иркиштамда. Ошондой эле Нарында дагы болот. Анан Кызылкыяда дагы ушундай ленточный конвейер кылып, биз көмүрдүн экспортун кескин түрдө көбөйткөнү жатабыз. Транспорт жана жол тармагы 2 жылда биз 1386 километрга жол асфальттап бастык. 2 жылда Кыргызстанга 298 даана жол куруу техникалары келди. 4 абызы, 4 бетон заводу, таш талкалоочу установкалардан 10 жаңы ачылды. Биздин пландар боюнча 2026 жылга чейин 700га жакын жаңы дагы атайын техникаларды сатып алып беребиз. 2 жылдын ичинде биз 40 000 тонна битум алсак, эмдиги жылы биз 30 000ден 40 000 тоннага чейин битум алып берели деп атабыз. Ички аэропорттор жаңырууда, быйыл жана эмдиги жылы модернизациялар бүтөт. 2 самолетко контрактка кол коюлдук, буюрса июньдарда келет. Жаңы президенттен уруксат алып, дагы ички каттамдарга жаңы дагы 2 самолет алганы жатабыз. Автобекеттердин баары иретке келтириле баштады. Өзүңүздөр билгендей 20 километр темир жол салды. Айыл чарбасында негизги саясат бул колдонууну күчтөө, экспортты, анан азык-түлүк коопсуздукту чечүү. 2 жылда 43,3 миллиард сом берилди. Натыйжада лизингке 2431 техника алынды. Тамагаш жана кайра иштетүү өнөр жай азыктары 2022 жылы 61,9 миллиард сомго өндүрүлдү. Бул 2 эсеге жогорулады мурунку жылга караганда. Айыл чарба продукцияларынын экспорту 2022 жылы 34 миллиард сомду түзгөн, же болбосо 1,8 эсеге көбүрөөк болду. Бүгүнкү күнү 9 продуктудан, азык-түлүк коопсуздуктан биз 5-өөнү камсыз кылдык. Жакынкы 3 жылда бүт баары менен камсыз болушубуз керек. Ирригацияга бөлүнгөн каражаттар өзүңүздөр билесиздер, бул дыйкандарга көрүлгөн түздөн түз биздин камкордугубуз. Мурда максимум республика боюнча 200 миллион сом берилчү. Бул бүт республикага бөлүнгөндө жөн эле себеленип, жерге жетпей эле жок болуп кетчү эле. 2 жылда 2 миллиард сом бөлдүк. Ал эми 2024 жылга ирригацияга, спецтехникаларга жалпысынан 2,2 миллиард сом каралсын деп сиздерден сурап келип атабыз. 600 километр ишке берилди. Каналдар, БСРлар, БДРлар, гидротехникалык курулмалар, суу өлчөөчү посттор тазаланып, баары инвентаризациядан өтүп, жаңы салына турган проектлер ишке кире баштады. Эмдиги жылы Чүй, Москва, Панфилов райондорунда чоң проблемаларды чечүүгө белсенип жатабыз. Ветеринария кызматына 2024 жылга дээрлик 1 миллиард сомго каржылоо сурап жатабыз. Ветеринардык көзөмөл иштери солгун жүргүзүлгөндүктөн Россиянын айыл чарба көзөмөлү тарабынан Кыргызстандын экспорттолуучу сүт, эт жана балык продукцияларына чектөөлөр киргизген. Дагы эле болсо көп масштабта Кытай өлкөсүнө кире албай жатабыз. Ошондуктан ветеринария кызматынын ишмердиги начар деп биз таап, Аскарбек Сапарбекович бир топ жетекчилеринин баарын кызматтан алды.
Союз тарагандан бери биринчи жолу жайыттарга үрөн себиле баштады. Токой чарбасы президенттин Жашыл Мураз демилгесин ишке ашырууда 5 жыл мурда, 3 жыл мурда мына жылына 400 гана гектар жерге экмелер токойлор отургузулчу эле. Эми 2 жылдан бери биз жылына 2200 гектар жерге отургуза баштадык. 5 эсе көп. Питомниктердин саны, аянты, көчөттөрдүн саны жана түрү дагы 2 эсе көбөйдү. Шаар айылдарга 1 миллионга жакын көчөттөр жашылдандырууга берилип жатат. Өлкөнүн өнөр жайы дүң өндүрүүсү 2022 жылы 2021 жылга салыштырмалуу 111,4%га өстү. Өнөр жайды өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлдү. 60га жакын ири ишкана ишке кирди. 7700дөн ашык туруктуу жумуш орун пайда болду. Өнөр жайды модернизациялоо жүрүп жатат. Майлы суу заводу буюрса быйыл эмдиги жылы ишке кирет. Кыргыз Петролиум проектисинин баары бүттү. 400 миллион доллардын тегерегиндеги инвестициядан 300 миллион долларлык инвестициянын булактары табылды. Жакынкы арада дагы 100 миллиону табыла турган болсо, Кыргыз Петролиум компаниясы дагы эң алдыңкы нефтеперерабатывающий заводдордун бири болот. Жундага 550 миллион доллар түздөн түз инвестициялар тартылып, модернизациясы башталды. БШЗ заводуна 50 миллион доллар келди. Мындан ары илгерки Союздун гана стандарты менен чыгарса, азыр бүт дүйнө жүзүнө тараган стандарттар менен да чыгара турган изделияларды чыгара баштайт. Азия стал металл иштетүү, Кыргыз продукт жана башка мекемелер ишканалардын баары иштей баштады. Пландарыбыз программалык долбоорлук модельдерди түзүү, өнөр жай продуктыларын кайра иштетүү, айыл чарба продукталарын кайра иштетип экспорттоо, тегүү тармагынын контракттык өндүрүшкө өткөрүү, металлды кайра иштетүү, базальтты иштетүү, бульдозерлерди чогултуу, жер семичкелерди чыгаруу, текстиль жана жип ийрүү өндүрүшүн жандандыруу, курулуш тармагында ири ишканаларды ачуу жана курулуштарды жүргүзүү. Тоо кен тармагында мамлекеттик саясаттын негизги өзгөчөлүгү эмдиги жылы бул кыргыздын байлыктарын чалгындоого каражат бөлүү. 30 жылдан бери аталарыбыздан, коммунисттерден калган нерсенин баарын бөлүп, аларды сатып жүрдүк эле, улам бир лицензия деп. Мына эмдиги жылы 1 миллиард сом берип, ушу чалгындоо иштерин көбөйтөлү деп атабыз. Албетте тоо кен тармагында эң чоң жегишибиз кумтөр. Азыр кумтөр элдин үмүтүн бүгүнкү күнү актап жатат. Жалпы тоо кен тармагы 2020 жылы 18,2 миллиард сом киреше берсе, 2022 жылы 48,4 миллиард сом киреше берди. Бул 2,5 эсеге көп. Бардык кендерде бүгүнкү күнү 90%дан ашыгы кыргыз жарандары иштейт. Кумтөргө биз тоголокту бердик, Коюндинское месторождениясын бердик. Дагы бир топ ген таба турган изилдөөлөргө алар кирише баштады. Буюрса, эмдиги жылынын аягына подземный разработкага кирише баштайт. 2025-тин аягы 2026-нын башында хвостохранилищада 50 тонна алтыныбыз бар, жылына 5 тоннадан алтын ала баштайбыз. Дагы бөлөк кендердин баарын өзгөчөбүз менен иштегенге белсенип жатабыз. Бүгүнкү күнү Кыргызский горнорудный комбинат КГРК банкротко болду. Инвесторлар өзлөрүнүн айткан сөздөрүнө турбай коюшту. Бир топ өзлөрүнүн ичинде чеч сатак болгондуктан азыр спецадминистратор иштеп, бул комбинаттагы кайра кыргыз өкмөтүнүн карамагына жакынкы арада өткөн турат. Курулуш тармагында мамлекеттик саясат биринчиси болгон долгостройлордун баарын бүтүрүү. Бул президентибиздин түздөн түз тапшырмасы. Курулуштарды тазалоо, бүтпөй тургандардын баарын кайра элге айтуу бүтпөйт деп. Жана инфраструктураларыбыздын баарын биз жаңыртышыбыз керек. 3 жылда ушу курулуш тармагына эле 49,7 миллиард сом капиталдык салымдар бөлүндү. 2024 жылга биз сиздерден 8 миллиард сом коюп бериңиздерди сурап жатабыз, бирок биз билебиз, мындан 2 эсе көп акча баары бир кетет. Бардык булактардан 1724 социалдык объект бүттү. Мунун баарын тең сиздер, мына бизде ситуационный центр атайын өкмөтүбүздө бар, президент да карап турат, мен да карап турам, сиздер да келип көрүп турсаңыздар болот. Ар бир объекттин номери бар, каякта курулган, эмне болгон баарын көрсөңүздөр болот.
106 таза суу объектisi бүгүнкү күнү бүттү. 231 миң адам ичүүчү таза суу менен камсыз болду. Бул жерде бир чоң проблемаларыбыз. Объектилердин убагында бүтпөгөндүгү, подрядчиктердин качып кетиши, жоопкерчиликсиз мамилелери, долгострой курулуштардын көбөйүшү. Ошон үчүн биз бул мамлекеттик саясатта курулуштарга жол салууга биз казыналык милдеттемелерди, анан жанагындай банковский сопровожденияларды киргизүүгө мажбур болдук. Мындан ары кемчиликтерди жоёбуз деп ойлойбуз. Баткен аркылуу мамлекеттин кубаттуулугу жана ынтымагы көрүндү. Садыр Нуркожоевич өзгөчө статус ыйгарды. Баткендин капиталдык курулуштарына эле, урматтуу депутаттар, 1,4 миллиард сом жумшадык. Жолдоруна 1,7 миллиард сом бөлдүк. Бул бир Минтранстын бир жылдык бюджети эле 3 жыл мурун. Өнүгүүгө деп жылына 500 миллион сомдон бөлүп жатабыз. Жалпысынан Баткенге Садыр Нуркожоевич келгенден бери 3 миллиард 426 миллион 900 миң сом акча каражаты кирди. Жалпы 634 объекти жаңы салынды. Анын ичинде 55 мектеп, жаңы мектептердин баары салынды. Капчыгай жана Достук айылдары заманбап айылдарга айланды. Баткен бүгүн жаңырды десек мен жаңылышпайм. Баткендин эли да жакшы демилгени баштады. Алга кадам бирикмеси өзүнүн эсебинен канал куруп, 5000 гектардан ашык жерди өзлөрү өздөштүргөнү турат. Капчыгай жана Достук айылдарына барсаңыз, кечинде светтердин баары жаркырап, бассейндер бар. Ошону менен бирге роликтер менен, велосипедтер менен дагы жүрөт. Чек аранын эң жанындагы айылдар. Элибиздин тынч жашоосу үчүн чек ара маселесинин чечилиши өтө маанилүү. Чек ара менен кошо элдин 30 жылда чечилбеген көйгөйлөрү дагы чечилүүдө. Кыргыз Өзбек мамлекеттик чек арасынын делимитациялоосу процесси аяктап калды. Кыргыз Тажик чек арасын тактоо иштери эки өлкөнүн дипломатиялык түшүнүкчүл нугуна түшкөндүгү бизди баарыбызды кубандырбай койбойт. Күч түзүмдөрүндөгү мамлекеттеги саясат формачан адамдарда кызматка берилгендик өтө бийик баалуулук болууга тийиш. Чек ара кызматына 2 жылда 20 миллиард сомдон ашык каражат жумшалды. Ок атуучу куралдар, учкучсуз учактар, брондолгон машиналар, КАМАЗдар сатып алынды. 40ка жакын жаңы объектилер курулду. Элди бөөдө кырсыктан сактоо, алдын алуу кесепеттерин жоюу үчүн 2 жылда МЧСтин техникалары 100% жаңыланды. Бюджети 2 жылда 4 эсеге көтөрүлдү. 30 жылда биринчи жолу МЧСте бүгүнкү күнү 3 вертолет кое. Экөө чет элдики, бирөө мына жаңы эле МТV-8 Россияныкын алды. Жалпылап 700 техника жаңырды. Мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 422 миллион сом түздө-түз акчага накталай сатып алып бердик. Коргоо министрлиги дагы бир топ күчтөнүп алды. Булар шарт болгондуктан кийин айтпай эле коеюн, бирок бүгүнкү күнү алар дагы абдан бир топ модернизацияга дуушар болду. МВДда ар бир участкалык милицияга биз бирден планшет беребиз, бодикамераларды баарын сатып беребиз деп Улан Аманхановичке тапшырма койдук элек. Азыр ошонун үстүндө иштеп бүтөйүн деп калды. 143 автотехника аймактарга кетти. 20 мобилдик автокомплекс ураганы берилди. Санариптештирүү жаатында коомдук коопсуздук үчүн 800дөн ашык видеокамера орнотулду. Бул жерде айтып коюш керек, ушу Улан Аманханович чет элдик өзүнүн коллегалары менен да жакшы иштеп атат, инвесторлор менен дагы дээрлик көпчүлүгүнүн баары ошо бюджеттен эмес, булактагылардан алып коюлуп атат. Булар жөн эле камералар эмес, жасалма интеллект менен издөөдө, розыскта жүргөн адамдарды табууга толук мүмкүнчүлүк берди. Улуттук коопсуздук жактан элибиздин тынч жашоосуна коркунуч туудурган уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштөр күчөтүлдү. 2 террористтик топтун, 144 диний экстремисттик уюмдун иштери жабылды. Ушул жерден адамдарды мына таанып жатканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мындай нерселердин баары көпчүлүк боло турган жерлердин баарына мындан ары коюлат.
Бул дагы эми жашыруун сырлар болгондуктан көбүн айта албай атам. Коопсуздук боюнча, бирок атайын комитеттегилер укса көрсө керек. Жана Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн докладында ошо комитеттерди айтып берсе керек деп мен ойлойм. Жалпылап айтканда, Кыргызстан материалдык техникалык жактан биз жакшылап күчөнгөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Энерговооруженность деп коет, экономикада баарыбыз сокол менен, күрөк менен жер айдап калдык элек. Бүгүнкү күнү айыл чарбасына лизингке эле жаңы техникалардын саны 2431 болду. Саламаттык сактоодо 335 жаңы техника, Минэнергода 261 жаңы техника алынды, электр станцияларына 124, Кыргыз көмүргө 73 даана машина алып бердик. Минтранска 298 техникага ээ болду. Кыргыз темир жолуна 100 полувагон алып келдик. МВДга 274 уна берилди. Ошонун ичинде аймактарга министр 143 машинаны бөлүп берди. МЧС'те баары, мен сиздерге айттым, 700дөн ашык жаңы техника алып берип, анын ичинде 400 өрт өчүрүүчү машиналардын баары бүт түп тамыры менен жаңыланды. 3 вертолет алдык. Бишкекке 1370 автобус алайлы деп атабыз. Ошонун 644-ü келди. Жалабатка 50 автобус келди. Таласта 85 жаңы техник иштеп атат. Нарынга 2,5 жылдын ичинде 125 жаңы техника берди. Жакында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ар бир айыл өкмөтүнө бирден Нива берди, 27 Нива. Кыргызстан боюнча бардык акимдер 100%, айыл өкмөттөр 90%га чейин унаалуу болушту. Мунун баары иштин эффективдүүлүгү үчүн болуп жатат, урматтуу коллегалар. Мисалы Бишкекте өрт өчүрүүчү машиналар мурда эптеп 2 тонна сууну көтөрсө, азыр 6-8 тонна суу менен чакырууга түшкөн жерге 5 мүнөттүн ичинде жетүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ал эми тез жардам машиналары мурда 40 мүнөткө созулса, азыр 15-20 мүнөттө жетип атат. Билесиздер, ар бир мүнөттө адамдын өмүрүн сактап калса болот. Мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн ири багыты бул мамлекеттин башкаруудагы санариптештирүү. Толугу менен электрондук документ жүгүртүүгө өттүк. Бардык чечимдер санарип форматка өткөрүлдү. Азыр сиздердин, мен жана айтып кеткен 4047 запросуңузду жекеле администрациянын ичинде кимде эмес, кайсы министрликте, министрликтин ичинде кайсы начальник управленияда, кайсы аткаруучуда, же болбосо кайсы айыл өкмөттө жатканына чейин биз карап иликтеп тура алабыз. Мамлекеттик кызматтардын баары санариптик форматка реалдуу ишке киришти. Өзүңүздөр деле байкабасаңыздар керек, биз даже машинени алып сатууда дагы жалаң ошо телефон аркылуу жасаган пилоттук проектлердин баарын ишке ашыра баштадык. Түндүктүк мобилдик тиркемелери, справкалар, санариптик документтер, банктардык тиркемелери, каттоо, электрондук нотариат кеңири турмушка кире баштады. Маалымат базалары түзүлдү. Азыр токтото тургула, анан. Маалымат базалары түзүлдү. Жакында 5G тармагында аукцион өткөрүлөт. Маалымат борборунун дата центр курулушун баштаган жатабыз. Күн сайын биринчи булакта маалыматты көрүүгө ар бириңиздер жана биздин жарандар мүмкүнчүлүктөрдү алат. Элдин санын пропискасы боюнча гана эмес, реалдуу канча адам, канча бензин керектегени, канча салык чогултканы боюнча так маалыматтарды биз анализ кылып көрө баштадык. Кантип биздин кирешелердин баары көбөйүп атат. Мисалы, быйыл Чолпон Ата шаарына эле алайлы. Июль-августта дээрлик 3 эсе көп бензин керектөө болду. 3 эсе көп киши көбөйдү, ал жерде жашагандан. Бензин керектөө. Ошондо биз салыкка планды көтөрдүк дагы 3 эсе көп, ал жерден салык чогултуп алдык да. Биз жөндөн жөн эле көз жумуп коюп пландарды берген жерибиз жок. Булардын баары мамлекеттик башкарууда эң чоң бир реформалардын түпкүлүгү болуп атат. Биздин мамлекеттик саясатта экономикага каражат салуу өнүгүүнүн негизги инструменти болду. Өзүңүздөр билесиздер, көп жылдар бою эле бизде такыр залогубуз жок деп, колунда жоктор залогу жок, бир да кредит ала алчу эмес.
Бүгүнкү күнү кепилдик фонддун уставдык капиталы 8,5 миллиард сомдон ашты. Акыркы 2 жылдын ичинде эле 5,36 миллиард сомго 5507 юридикалык жана жеке кишилерге жардам берип, залог распискаларын берди. Мамлекеттик өнүктүрүү банкы 2022 жылы түзүлдү. Уставдык капиталы 16,6 миллиард сомго жетти. Альфа Телекомду сатып алды. Азыр өнүктүрүү боюнча модели иштелип чыгууда. Башкысы ири улуттук жана өлкөлүк страновой долбоорлорду каржылайт. Бая күнү барып, Узгенге биз жарым сааттан ашык туруп калдык да. Узгендин так ортосу базар менен биздин республикалык деңгээлдеги жол өтөт экен. Объездной эмне курулбайт десек, акчабыз жок дейт. Ал кичинекей эле жер экен, силер чоң жерге акча алгыла деп, эл аралык финансылык институттар бербейт. Түздөн-түз бюджеттен дагы каржылай албайбыз. Ошол учурларда ушундай государственный банк развитиялар бүт дүйнө жүзүндө түзүлгөн, анан ушундай проектлерди инфраструктуралык бүгүн эле акча бере турган эмес, соода сатык эмес, ушундай чоң проблемаларды чече турган проектлер. Жол болсо мына Ноокаттагы 13 километр жолубуз менен канча жакшы жаман айтыштык. Же Япон мамлекети убагында бере албайт, же биз ала албайбыз, же бөлөк финансылык институттар бере албайт. Ушундай убактарда бизде өлкөнүн өнүктүрүү банкы киришет, өз акчасы менен берип каржылап бүтүрөт дагы, бөлөк финансылык институттар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө берет. Буюрса, бул дагы өнүгүүнүн эң чоң бир инструменттердин бири болот деп ойлойбуз. Кыргыз индустрия 2 жылда 20 ишканага старт берди. Топчу, мык, фурнитура, пластик, фарфор, электроника, принтер, ксерекс, ККМ аппараттары, кирпич, бетон, азот жер семирткичтери жана башкаларды чыгарган өзүбүздүн өнөр жай заводдорубуз пайда боло баштады. Жакында технопарктын аягына чыгарабыз. Туризмди өнүктүрүү үчүн 2022 жылы фонд түзүлгөн, азыркы учурда 19 долбоор ишке ашырылууда. Булардан тышкары каржылоо үчүн биз өнүктүрүү фонддорду сиздер менен чогуу түзгөнбүз. Мына Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду эле быйыл 163 миллион долларга 143 проектини берди. Былтыр дагы 100 миллион долларга акчасын берген. Венгрия фонду иштей баштады, Өзбек фонду иштей баштады, Азербайжан фонду акыры мына юридикалык жактан бүттү, баары иштеше баштады. Бириккен Араб Эмират, Абу Даби, Кыргыз инвестмент юридикалык жактан документтин баары бүттү. 5 миллиондук уставдык капиталы менен 1 миллиард долларга чейин инвестиция салабыз деп, бул дагы фонд жакын арада ишке кирген тат. Мамлекеттик ипотекалык компанияны айта турган болсок, муну эми урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү курировать этип атат. Элге чет жерде жүргөн биздин жарандарга бизде элге үйлөрдү, квартираларды бериш керек дегендиктен бүгүнкү күнү эгерде 2020 жылы 480 миллион сом гана болсо уставдык капиталы, бүгүнкү күндө ГИКтин уставдык капиталы 13,5 миллиард сомго жеткирилди. ГИК боюнча мамлекеттик саясат түп тамыры менен өзгөрдү. Наркы арзан жана элге жеткиликтүү рыноктун шарттарында өзүбүз үйлөрдү кура баштадык. Бишкекте эле 6000ден ашык квартира курулуп жатат. Жакынкы арада 100 миллион доллар Сауд Арабиясынан алып берип баратабыз, 79 миллион долларды Ислам өнүктүрүү банкынан алып берип, ГИК дагы буюрса бүт жерде, мына азыр Жалал-Абадта курула баштады, Нарында курула баштады, бүт чоң-чоң шаарларыбызда, колубуздан келсе айылдарга чейин жетейин деп атабыз. Бир жерде дагы кичине өзгөчөлүктү айтып коелу, урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен түрмөлөрдүн баарын шаардын сыртына көчүрүп атабыз. Кыргызстанда билесиздер, ИК-47 дегенде көчүрүп чыгып, ал жерде аябай чоң ушундай шаарча чалынган да. Жалал-Абадтын өзүндө дагы түрмөнү толугу менен көчүрүп чыгып кеттик. Ал жерге дагы татынакай элдер жашай турган үйлөрдү курайлы деп атабыз. Негизи эле президентибиздин тилеги кыргыздар кыргыз жеринде кор болбой, түрмөдө отурбай, жакшынакай үйдө жашап иштеси деген тилегин аткаргандын үстүндө биз дагы сиздер дагы иштеп атат деп мен ойлойм. Эмдиги жылы дагы ГИКке биз 1 миллиард сомду сурандык элек, урматтуу президент суранып атат, андан көбүрөөк да акча карап бериңиздер деп. Дагы бир эң чоң биздин өнүгүүбүздүн булагы, мына сиздерме аябай катуу тапшырма бердиңиздер эле, мен өкмөттүн башына келгенде, бул мамлекеттик мүлк мамлекетке пайда бериш керек экен.
Мурун кандай эле акционерный обществого ким койсо, ошо барып эптеп септеп болгондордун баарын сатып, койгон кишинин чөнтөгүн тойдуруп, анан өзү тоюп алып кетчи, кармалса камалчы, кармалбаса өмүр бою бай болуп ошентип жүрө берчи. Биз мунун баарынан баш тарттык, өзүңүздөр билесиздер, коррупция менен күрөшүп атабыз. Азыр бир тыйын жейм деген киши жок болсо керек го деп мен ойлоп атам да. Акционердик коомдор жана өкмөттүк ишканалар боюнча инвентаризациянын жыйынтыгы алардын басымдуу бөлүгү убыткалуу экендигин көрсөткөн жана ошон үчүн сиздер мага тапшырма бергенсиздер. Биз саясатты түп тамыры менен өзгөрттүк, аларды ийрилештирдик, кереги жоктордун баарын жойдук, мамлекеттик мүлктү башкаруудагы биздин иштин алгачкы үзүрү болуп, анын 2023 жылына быйыл 9 айдын ичинде 17,2 миллиард сом киреше бергендигинде. Көчөгүндө 10 жылдын жыйынтыгы менен фонд көсүмүштүү отчет берип атат, 20 миллиардка жетип калдык деп. Демек, эгерде 2020 жылга биз салыштыра турган болсок, бул 15 эсе көп. 1500%га биз доходду көбөйтүп атабыз. Өзүбүз башкарып аткан мамлекеттик мекемелерден. Бирок биз дагы аларга жардам беришибиз керек. Ошондуктан мамлекеттин катышуусу менен акционердик коомдорго биз капиталдаштыруу боюнча дагы 27 миллиард сомду эмдиги жылкыга караштырып атабыз. Урматтуу депутаттар, эң чоң ийри проблемаларыбыз бул тышкы карыз. Бул жөнүндө жакында урматтуу президентибиз дагы тынчсызданган кишилерге кайрылууну жасады. Ак кыздын дагынан эмес, кара кыздын багынан дейт. Биздин багыбызга эң чоң мына бореки тоонун өркөчүндөй болгон слайдты карасаңыздар болот. Ошо биздин бактыбызга туш келген экен. Муну төлөш үчүн биздин бюджетибиз профицит болуш керек. Биз өзүбүздүн акчабыздан төлөшүбүз керек. Эгерде өзүбүздүн акчанан эмес, бул карызды төлөйбүз деп, бөлөк карызды ала турган болсок, бул долговая ловушка, анда биз эч качан карыздан кутула албайбыз. Ошондуктан бизге 5 жыл тынччылык керек да. 5 жыл тынччылык керек, 5 жыл тынччылык экономикадан өтүп, тоонун өркөчүн кесип, түздөп, мындай туруктуу экономика өсүшүбүзгө керек. Проценттерин айтпайлы, өзүнүн эле желке основной долгу 2023 жылы, мына быйыл сиздер менен төлөп бүтөйүн деп калдык, 344 миллион доллар төлөдүк. Эмдиги жылы 400 миллион доллар төлөйбүз. 25 жылы 430 миллион доллар төлөйбүз. 2026 жылы 390. 2030 жылга чейин Кыргыз элине тынчтык болуп, тышкы карызыбыздын баарын ордуна келтирип, экономикабызды өстүрүп алышыбыз керек. Ошондуктан профицит менен жашабасак, өзүбүз бир топ кыйынчылыкка элди алып келип алабыз. Албетте, биз мамлекеттик карыз менен элди коркутуу, байкуш болуу деген сыяктуу сезимдерден кутула алдык. Бирок өлкө ичиндеги саясий таасирлердин айынан экономикада эч кандай потрясениялар болбош керек. Ким ошону кааласа, демек көз карандысыз Кыргыз Республикасына каршы же болбосо өзү чет мамлекетте жатып алып, бул мамлекет жоюлсу деген киши деп эсептесе болот. Тышкы карыз боюнча мамлекеттик саяс түбү менен биздики өзгөрөт. Мындан ары бюджетти колдонууга жана ар кайсы реформаларга эмес, биз реалдуу секторго гана акча алабыз. Жогоруда айткандай, мына мен айтып кеттим, профицит боюнча менден сурашканынан өткөндө бюджет комитетте айттым элем, азыр дагы айтып коеюн. Профицит акча бар, бирок анын орду дагы бар, урматтуу туугандар. Каяка барат бул? Биринчиси, киреше туруктуу түшүшүш үчүн акционердик коомдордо мамлекеттин үлүшүн көбөйтүп, финансалык активтерге кетиш керек. Бул акча акционердик коомдорду капиталдаштырууга, бюджеттик кредиттерди берүүгө жумшалат, жана алардын кайра бизге дивиденд төлөөсү, кайра бизге көбүрөөк салык төлөөсүнө, жумуш орун түзүүгө жумшалат. Экинчи, биз биринчи жолу мамлекеттин карыздын негизги суммасы өзүбүздүн акчадан төлөй баштадык. Биринчи жолу. Мына ошону эл аралык финансылык институттардагы байкап, туруктуу өнүгүп аткан өлкөлөрдүн катарына сиздер менен бизди кошуп атат. 2024 жылдын республикалык бюджетинде бюджеттик колдоонун алкагында келүүчү кредиттер жана гранттар боюнча бир да сумма жок, урматтуу коллегалар.
Bir dagы summa yok. Bilesizler, yani 3,8 milyar so'mdu 30 yıl içinde büdjetти колдоо деп ала бергенбиz. Biz andan barынан баш тарттык. Мындан ары келе турган акчанын баары ушу билим берүү тармагына, здравоохраненияга, анан жана реалдуу секторду өстүрүүгө жумшалат. Дагы бир жакшы жашананы айта кетейин, мамлекеттердин бул биздин активтерибиздин көбөйүшү. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, карап көрсөңүздөр болот. 2015-тен 2020-га чейин биз өзүбүздүн активтерибиздин көбөйгөн суммасы болгону мына 25,5 миллиард сомду түзгөн. Ал эми 2021-жылдан баштап 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгында эле 141 миллиард сомго биз көбөйтө алдык. Демек биздин активтерибиз көбөйүп атат, өлкө бутуна туруп атат, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы кеңейип атат да. Муну эмки слайдта да көрсөтүп койсоңуздар болот. Кийинкисин. Мына таза бул бюджеттин көлөмүн көбөйтүүдө негизги фонддорду түзүүгө, финансалык активтерди алууга, олуттуу чыгымдарды багынтаган иштерибиздин бир чоң бир натыйжаларынын бирин сиздерге көрсөтүп коюуну туура көрдүм. Мамлекеттик активтердин 3 эсе көбөйүшүндө Камчыбек Кыдыршаевич башында турган укук коргоо органдарыбыздын бүт тармактагы коррупционерлер, ОПГлар менен болгон күрөшүү эбегейсиз чоң жардам берүүдө. Кыршаларды эле жойбостон, ушу активтерди дагы көбөйтүүгө абдан чоң бизге жардам берип, салымын да кошуп атат. Мамлекеттин таза байлыгын бир топ жогорку көрсөткүчү мамлекеттин төлөөгө жөндөмдүүлүгүн, жана биздин тышкы карызыбызды төлөөгө, өлкөбүздүн туруктуу экономикалык өнүгүүсүн, кылмыштуулук, коррупцияларын иштерден арылышыбыздын далили катары эсептесек болот. Урматтуу депутаттар, административдик аймактык реформа президенттин демилгеси. Максат аймактарды туруктуу өнүктүрүү, мамлекеттик кызматтын сапатын жогорулатуу, пилоттук режимде Түп району жана Нарын областында жүрдү. Натыйжа жаман эмес. Жаңы түзүлгөн айыл аймактарында үнөмдөлгөн каражаттардын эсебинен башка зарыл иш-чараларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк пайда болду, инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк пайда болду, жана калктын тейлөөсү жакшырат деп биз терең ишенебиз. Пилоттук долбоорлор аяктагандан кийин реформанын жыйынтыктарын белгиленген тартипте жогорку кеңештин кароосуна киргизилет жана колдоо табат деп биз ишенебиз. Региондорду колдоодо иштер мындан ары дагы уланат. Биз каржылык колдоо көрсөткөн шаарларда кескин жаңылуулар болууда. Өзүңүздөр барып келип жүрөсүздөр. Каракол, Жалал Абад, Нарын, Талас, Ош шаарларында өзгөрүүлөр элди кубандырып жатат. Эмдиги жылы Кара-Балтага 1 миллиард жана Токмокко 1 миллиард берели деп жатабыз. Нарын шаарына көп кабаттуу ипотека менен турак жай курууга киришилди. Экономикалык долбоорлорду каржылоого акча бөлүндү. Азыр Нарын шаарынын 18,5 километр ички көчөлөрүнүн баарын президент өзүнүн демилгеси менен, өзүнүн фондун акчасынан, бюджеттин эсебинен эмес, өзүнүн демилгеси менен бүт асфальттаттырып берди. Жалпысынан Нарын областы боюнча бүгүнкү күнү 134,8 километр жол асфальттанды. Жалал Абад шаарына 2 миллиард сомдук каражат бөлүнгөн. Мен ойлоп атам, мындан ары Жалал Абадты биз сиздерге өткөн жылы келип мен айттым элем, экинчи экономикалык жүрөк кылабыз деп. Мына ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эмдиги жылы альтернативалык жол бүтөт, автомобилдик, темир жол дагы ушу Жалал Абадтан өтөт. Жаңы аэропорт курайлы деп атабыз. Ошентип бизде жеке эле Бишкек эмес, Жалал Абад шаарында дагы адам баласынын эки бөйрөгүндөй эле экинчи экономикалык борбор пайда болот деген ниеттебиз. Ош шаарындагы өзгөрүүлөрдү баарыбыз 31-inde барып көрүп келдик. Жаңы скважиналар казылып, 4 суу кампасы салынып, жолдор оңдолуп жатат. Түздөн түз Ош шаарына дагы биз республикалык бюджеттен жардам беребиз. Урматтуу депутаттар, кийин бөлөк шаарларга дагы колубуз мүмкүнчүлүк келген сайын оңдоп кете беребиз. Урматтуу депутаттар, дүйнөдөгү экономикалык активдүүлүк пандемияга чейинки траекторияга дагы эле чыга элек. МВФ акыркы болжолунда
дүйнөлүк экономиканын өсүшү 2024 жылы 3%-дан 2,2%-га чейин басаңдайт деп прогноз берип атат. Ал эми дүйнөдөгү инфляциянын деңгээлин 5,2%-дан 5,8%-га чейин жогорулатты. Рыноктардын ортосундагы товарлардын агымынын чектелиши азык-түлүккө жана энергияга болгон баанын көтөрүлүшүнө туруксуздукка алып келиши мүмкүн экенин алдын ала айтылып атат. Ошондуктан экономиканын драйверлери бүгүнкү күнгө чейин биз сиздер менен чогуу мамлекеттик кирешелерди, чыгымдарды жана керектөөлөрдү көбөйтүү болсо, мындан кийин таза экспорт жана инвестициялар болот. Жаңы экономикалык саясаттын негизги орду бул эми экспорт ээлейт. Ошол үчүн биз биринчи кезекте экспорттук саясатты проактивдүү режимге өткөрүп, бардык мамлекеттик органдар экспортту илгерилетүү процессине катышат. Экспортты илгерилетүү борбору түзүлдү. Азыр соода логистикалык борборлор курула баштайт. Кыргызстандын географиялык жактан борбордук Азиянын жүрөгүндө дүйнөлүк жолдордун кесилишинде турушу стратегиялык жактан пайда алып келе башташ керек. Кыргызстан Евразиялык сооданын борбору жана экспорттоого багытталган товарларды чогултуу, сактоо, сорттоо жана үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүү үчүн регионалдык логистикалык хаб борбор болууга даяр болуш керек. Логистикалык потенциалды жогорулатууда Кытай, Кыргызстан, Узбекистан темир жолунун жана автомобилдик жолдордун куруу чоң ролду ойной турганын өзүңүздөр билесиздер. Кыргызстан бүтүндөй борбор Азиянын локомотивине айлана алат. Экономикадагы кийинки драйвер инвестиция же ар бир жаран инвестор болуш керек. Чакан жана орто бизнестен фондолук рынокко чыгыш үчүн кошумча стимулдар киргизилет. Бул өсүп жаткан компанияларга банк сектору менен фондолук рыноктун ортосунда каржылоо булактарын диверсификациялоого мүмкүндүк берет. Фондолук рынок инвесторлордун пландуу тартылат, жаңы инструменттер киргизилип, мобилдик тиркемелер өнүктүрүлөт. Инвесторлорду тартуунун дагы бир инструменти бул англис укугу. Дүйнөлүк финансылык борбор англис укук системасы менен иштейт жана жогорку натыйжаларга жетишип келди. Бизде да жакынкы саясатта англис укугун кабыл алуу боюнча иштер башталат. Инвесторлор үчүн талаш маселелерди адилеттүү чечүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бул өзгөчө укуктук системага өтүү бизге региондогу финансылык, экономикалык операциялардын борбору болууга толук жол ачат. Демек, көбүрөөк инвестициялар келет. Бул зарыл кадам. Биз буга сиздер менен чогуу барабызго деп ойлойм. Дүйнө инновацияларын жана төлөм системалары үчүн күрөш жүрүп жатат. Дүйнөлүк кайра куруунун өткөл мезгилинде Кыргызстан дүйнөлүк платформалар үчүн санариптик аянтча жана процессинг борбору болууга даяр болуш керек. Мында интеллект жана технологиялар маанилүү компоненттер. Кыргызстан аймактагы банк сектору, камсыздандыруу жана финансы компаниялары үчүн ыңгайлуу болуш керек. Электрондук коммерция тренд болууда. Трансчек аркылуу электрондук соода товарларын сатуу жана электрондук маркетплейстерди түзүү иштери активдүү уланат. Бир мисал айта кетейин, Кыргыз почтасы Кашкарда өзүнүн филиалын ачты. Почталык курьерлерди жөнөтүп, пилоттук проектте машинелер жүгүрө баштады. Ашкабад, Ташкент, Ош, Кашгар маршруту киргизилип жатат. Ошол эле учурда жүк ташуучулар үчүн Түркмөнстан аркылуу түштүк коридор маршруту иштелип чыгууда. Аларга биз аркылуу биз 1,5 миллиарддык Кытай рыногуна кирүүсүнө мүмкүнчүлүк берсек, алар бизге Каспий деңизи аркылуу Россия жана батышты көздөй барууга дагы бир жаңы жол ачып берүүдө. Урматтуу депутаттар, негизги индикатор бул министрлер кабинети аткарган иш-аракеттердин натыйжасында карапайым калктын жашоосунун сапаты кандай өзгөрүүдө? Жасалган реформалардын жыйынтыгы канчалык деңгээлде элибиздин жашоосуна оң натыйжаларды берди деген суроолор бүгүнкү күндө биздин команданын көңүл чордорунда турат. Сурамжоолордун жыйынтыктары боюнча эл ичинде 80% президентке болгон ишеними жогорулады. 80%. Мунун баары ковидтагы кыйналганыбызга карабастан кыйла жакшырат деген эл ичиндеги оптимизм, элдин үмүтү жалпы мамлекеттик саясатка өткөндүгүн тастыктайт. Быйыл Кыргызстан эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда болду. Эл аралык ири иш-чаралар жогорку деңгээлде өттү.
Бишкек СНГ'нин жана маанилүү эл аралык иш-чаралардын борбору болгону ушул трибунадан айтылып жатты. Баянкы межпарламентский ассамблеядан дагы урматтуу Матвиенко айым айтып кетти. Ушул эле жылдары Россия президенти 2 жолу, Тажикстан президенти 3 жолу, Түркменстан президенти 2 жолу, Казакстан президенти 5 жолу, урматтуу президентибиз Өзбекстандыкы 3 жолу Кыргызстанга келип кетти. Бул эл аралык урмат сыйдагы дипломатиялык мамилелердин өскөндүгүн тастыктайт. Мен ачык эле айткым келет. Биз мамлекеттик машинаны кайрадан куруп чыктык десек болот. Жаңы гана оталган бул машинаны мындан ары токтоосуз сиздер менен чогуу биз айдап кетишибиз керек. Азыркы ийгиликтерибиздин бул только башталышы деп эсептейбиз. Башкысы биздин өлкөдө мындан ары мыйзам күчтүү болуш керек. Ала Тоо койнунда жашаган элибиздин бакубаттуулугу, бактылуулугу башкы максат жана биздин аруу тилегибиз болушу абзел. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарын колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Сабырдуулугуңуздар үчүн рахмат. Рахмат, Акылбек Үсөнбекович, кеңири баяндамаңыз үчүн рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр эсептөө палатасындагы кыска баяндамасын уксак, сиз бир 3 мүнөттүн ичинде айтып берсеңиз, андан кийин суроо жоопко даярдансаңыздар. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиздер, бул республикалык бюджеттин аткарылышы жана биз кабыл ала турган бюджет боюнча бардык парламенттик комитеттерде кеңири талкуу болду. Айрыкча тийиштүү комитет, экономика жана бюджет комитети кенен талкуулады. Андыктан азыртан айтып коеюн, урматтуу депутаттар, ушул аталган негизги комитеттин мүчөлөрү, силер абдан көп суроолорду бердиңиздер. Силер суроо берүүгө чектелсеңиздер, башка депутаттарга мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Туура болобу ошондо? Ошого даярданыңыздар. Баяндамачы, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 108 беренесине жана Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 72 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы тарабынан 2022 жылга республикалык бюджеттин аткарылышына аудит жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыктары боюнча белгиленген мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына отчет берилген, жана министрлер кабинетине жазма буйруктар жана сунуштамалардын баары берилген. Ал эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул аудиттин жыйынтыктары боюнча Жогорку Кеңештин комитеттеринде, фракциялардын жыйындарында мынакей 2 айдан ашык убакыттан бери биз каралып, талкууланып келди. Бүт маалыматтар өзүңүздөрдө бар. Биз электронный жана кагаз жүзүндө дагы баарыңарга таратып бергенбиз. Мындан тышкары дагы ушу министрлер кабинетинин мүчөлөрү менен, финансы министринин кызматкерлери менен баардык мүчөлүштөрдү талкуулап, бүгүнкү күндө ушу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 17 ноябрында 608 номерли токтом кабыл алынган. Уруксат берсеңиздер, токтомду окуп койсом. Кыргыз Республикасынын 2022 жылга республикалык бюджеттин аткарылышынын шайкештигине аудити жөнүндө Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын отчетунда көрсөтүлгөн аныкталган бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча иш-чаралар планын бекитүү тууралуу токтому кабыл алынган. Бул токтомдун ичинде иш-чаралардын баарын аткарууларга 82 пункттан камтылган тиркеме бар. Урматтуу депутаттар, бул 82 пункттун баарын биз ушу финансы кызматкерлер менен биздин кызматкерлер талкуулап, баарын тактоо иретинде андан кийин бул токтом чыгарылды. Бул эми токтомдун аткарылышы боюнча сиздер менен